Жайыттарды жакшыртуу максатында Россиядан алынып келинген 99,5 тонна жайыт үрөндөрүнүн себеби бүгүн республика аймагында кызуу жүрүп жатат. 76 000 гектар мал жайууга ыңгайлуу жайыты бар Өзгөн району боюнча быйыл канча аятка жайыт үрөндөрү себилмекчи? Өзгөн районуна 3 тоннага жакын үрөн алып келип берди. 364 гектарга себебиз. Өлкө президентинин демилгеси менен келген жайыт үрөндөрүн кызыл тоолук жайыт пайдалануучулар жабыла себишүүдө. Ушул 1 гектарга жетиш керек да могу. 9,5 килограмм. Мына кырдан буяка карап себебиз азыр. 1000 гектарга чукул жакырланган жайыттар бар. Тоолуу ийри суу жайыт бирикмеси жайыт үрөндөрүн себүүнү аяктады. Бага бир 14 гектарга үрөн бөлүнгөн. Ошон 14 гектарга бүгүн үрөндү чачып келдик. Ошону 1 жыл 2 жылга коруп калып атабыз. Толук эл топок кылган мал чарбасы үчүн күнөстүү республикабызда 9,072 000 гектар жайыт бар. Өлкө эгемендүүлүгүн алып, мурунку чарба түзүлүштөрү ыдыраган 30 жыл аралыгында жайыттарды жакшыртууга республикалык бюджеттен акча каражат бөлүнбөй, жайыттарыбыздын 1,661 000 гектары бүгүн жакырланып колдон чыгып баратат. Дал ушундай оор абалды эске алган өлкө президенти, министрлер кабинети бул жылга жайыттарды калыбына келтирүүгө биринчи жолу бюджеттен 30 миллион каражат бөлүп, ага айыл чарба министрлиги Россиядан 99,5 тонна жайыт үрөндөрүн сатып келген. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында дал ушул 5 түрдүү жайыт үрөндөрүн эң жакырланган жайыттарга чачуу иштери башталган. Бул өңүттөн алганда Ош облусундагы жайыт көйгөйлөрү күч Өзгөн районунда жайыттарга үрөн чачуунун абалы кандай? Биздин президенттин демилгеси менен 30 миллион жайытка үрөн себүү боюнча каражат бөлүнгөн. Быйыл биздин районго 3 тоннага жакын үрөн бөлүндү. Жакырлаган жайытыбыз ошол 76 000 гектардын 30% жакырланып калды. 30% даже көбү. Муну себебин айтып кетпедимби? Өзгөн району боюнча өзүнүн жүктөмүнөн 3 эсе көбөйүп кетти. Ошо малдын башы көбөйгөндөн баштап малдын ооз эмес буту жеп калды деген мааниде да. Жалпы район боюнча 364 гектарга себебиз. Себилип бүттү. Акыркы күнү ошо 14 гектар, анан жыл алда 26 гектар бар. Ошо менен жалпы бириги бүгүнкү күнү 40 гектарга себебиз. Калганы себилип бүттү. Абдулла мырза айткандай, Өзгөн району боюнча мал жайууга ыңгайлуу 76 000 гектар жайыт болсо, анын 30% бүгүн өтө начар абалда. Дал ушул жакырланган жайыттарды жакшыртууга бүгүн кандай үрөндөр себилмекчи? Мына быйыл ошо өкмөт тарабынан берилген уруктун 6 түрүнө күбө болосуздар. 6 түрүнөн 5 түрүн себебиз бүгүн. 6-чысы экспорт деп атат, сал кечигип атат. Аны келгенде дагы абарына карап туруп себебиз. Мына атап айтып кетсем, мына өзүңүздөр көрүп турган мына каптагылар ар түрдүү сыртында эм жазылып турат. Ошондой болсо мен атап кетейин. Себиле турган үрөндөр каракыяк, будайык, ак сокто, кара чөп, бедеге, анан таракбаш деп. Таракбаштан майда өзүңүздөргө мындай бир көрсөңүздөр, муну азыр 1 гектарына 9,5 килограммдан нормасы бар. Азыр ошо 5-өнү аралаштырып, таразага тартып, ар бир гектарына 9,5ди өлчөп туруп, азыр мына балдар менен себебиз. Өзгөн районунун Кызыл Тоо жайыт бирикмесинин жайыт пайдалануучулары эчен жылдардан зарга күтүшкөн жайыт үрөндөрүнүн келгенине кубаныча жабыла ишке киришкен. Туугандар, келгиле, мына бизге келген үрөндөрдү азыр мына 5 түрлүү үрөн келген. Ошондон ар бирибиз 9,5 килограмм өлчөйбүз. Ошондон 1 кило 700 ал, анандан 1 кило 700 ал. Ошондой кылып туруп азыр 9,5 килограмм коюшубуз керек да. Азыр бүгүн Кудай кааласа ушуну себебиз. Болду, ошондой кылып туруп, андан эсепте ал жеңил отур. Колуң тараза го. 2 түрлүү болду. Муну кошо бер аяка.
5 түрдүү жайыт үрөндөрүн тыкыр аралаштырылып, гектарга эсептеп бөлүнгөн соң урук чачууну оболу атчандар башташты. Айыл аймактагы жайыттардын басымдуу бөлүгү бийик жоондордо болгондуктан ат менен ошондой эле колду гана себүүдөн башка арга жок. Азыр ушу өзүңөр мына как раз келип көрүп тургандай элибизде мал көбөйүп жер такырлыгына айланып кетип аткан. Негизи Эркинтоо айылы мал чарбасы менен тирилик кылган үчүн мал көп. Ушул жерлерди илгери бир укчу элек, көрчү элек, мен деле жашым бир топко барып калды. Себеби Союздун мезгилинде чөп үрөндөрүн сеп, кичине көңүл бурулчу эле да. Мына бир топ жылдан бери көңүл бурулбай калгандыгына байланыштуу жерибиз аябай чөптүн тамырынан бери деле кырчып желип кетип атабы деген ой бир тарабы. Анан мына бүгүн өкмөтүбүздөн ошол суроо, элдин суроо талабы боюнча бир келип көңүл буруп үрөндү баштагыдай кылып кайра дагы бир сыйра сеп, элдин дагы суроо талабын аткарып коелу деген үмүттө келишиптир. Жакшы, рахмат. Биз мына бир топ балдар келип ушу негизинен тоолуу техника жүрбөйт. Мына ат, эшектер менен келип мына үрөндөрдү сеп, алуунун астында турабыз. Рахмат. Биз Бул силерге сепкениңерге каражат төлөнөбү, төлөнбөйбү? Каражат төлөнбөйт. Негизи каражат төлөнбөйт, ыктыярдуу түрдө. Себеби ушул эле элдин, ушул эле биздин балдардын малы жайылат. Эми өсүп калса бизге деле жакшы деген ойдо ушу келип жардам берип атышат. Балдарга дагы рахмат. Үрөн чачууда ыктыярдуу жаштардын ишти колго алышы жакшы жөрөлгө. Жайыттар оңолсо малга жетиштүү тоют болот деген аруу тилек бүгүн ар бир жайыт пайдалануучуда бар. Жайыттар боюнча мамлекетибизде бардык эле жерде көйгөй болуп атат да. Баарыбыз көрүп билип атабыз. Анан мына ушул жайыт комитетинен угуп калдык эле. Ушундай үрөнгө жайыттарга уруктар келди, себиш ушундай кылышыбыз керек деген демилгесин уктук эле. Ошого биз дагы колго иш кылып, айылдагы жаштар, аксакалдар көпчүлүктү уюштуруп келип жардамдашайлы, карап турбайлы эми. Мамлекетибизден атайын жардам болуп атса деп келдик. Ошого жардамдашып коелу деп келгенбиз. Ошол ооба өзүбүз пайдаланабыз дейм, анан жардамдашпасак болбойт. Карап тура албадык. Рахмат сиздерге дагы, мамлекетибизге, президентибизге, урматтуу Садыр Нуркожоевичке рахмат, Айыл чарба министрлигине, жалпы эле ушул демилгелеп аткан адамдарга рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Жайыт болбой калдыбы да? Жайыттар аябай эле мына көрүп атасыздар, аябай эле мына эчтеке калбады, малдын көптүгү көйгөй баарыбыз билип атабыз. Ошого эми ушул демилгелерди колдоп, биз дагы карап турбай, ашар жолунда кылып жардамдашып келдик. Кызыл Тоо айыл аймагындагы жайыттардын бүгүнкү абалы анык айтканда жакшыртуу жаатында жайыт бирикмесинин башчысы эмне дейт? Бизде Кызыл Тоо айыл өкмөтүндө 6400 гектар жайытыбыз бар гос акты боюнча. Ошондон 5178 гектар жерин пайдаланабыз. Анын ичинен мынаны өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мындай жайыттын акыбалы мына ички жайыттардын. Тоодогу жайыт мындан маскара. Ошондон бир 1000 гектардай жайытыбыз жакырланып кетти да. Анан быйыл ушу президентибиз өзү баш болуп Айыл чарба министрлигинен жайыттарды жакшыртууга бизге дагы ушу урук бөлүнгөн экен Өзгөн району боюнча. Ошондон 26 гектар Кызыл Тоо айыл өкмөтүнө бөлүнүп, бүгүн биз эң акыркы айыл өкмөттөрдөн бүгүнкү себеп атабыз убак сааты менен. Мына бүгүн өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ушу жайыт пайдалануучулар менен, жайыт мүчөлөрү менен биргеликте иш алып барып, мына балдар себип атышат. Анан бул жайытты жашыртууга элде эми мал көбөйүп кетти. Ал мисалы үчүн 1 гектарга
бир шарттуу баштап коет. Азыр 5 баш туура келип калып атат да. 5 баш, 10 башка чейин жайыттын акыбалы начар. Анан сандан сапатка өтүш керек болуп атат да азыр. Мал багууда сандан сапатка өткөндө ошондо жайыттарыбызды жакшы кармап кала алабыз да. Ансыз кыйын болуп калды. Эми кыргыз мал менен тиричилик кылабыз да өзү. Жакшы, өзүңүздөр күбө болдуңуздар ушу. Айыл чарба министрлигине, департаментке ушуларга баана ыраазычылык билдиребиз. Ушу жылдан жылга ушундай болуп көңүл буруп турса, жылдан жылга жайыттарыбыз жакшырат да. Мындай кетсе 5-10 жылда жайыт пайдаланыш деле кыйын болуп калат да. Мырзаке айыл аймагында болсо, жайыттарга үрөнсөбүдө айыл чарба техникалары негизги ролду ойногон. Быйыл биз 364 гектарга жайыттарга жапайы чөптөрдүн уругун мамлекет тарабынан бөлүнүп берилген. Ошонун баары жогун эмес, ошонун 30%-ин техника жардам менен эгип атабыз. Техника менен эгилген тегиз жакшына чөткөн, бирок көпчүлүгү биз жайыттар техника жүрө алган жерлер да бар. Ошондон биз 30%-ин ушул техниканын жардамы менен эгилип Кудай кааласа бүттү. Мындан ары калган эмес, эми көпчүлүгүн кол менен, элдин жардамы менен, жайыт пайдалануучулардын жардамы менен сеп үрөнсөбүнү уже аяктап бүтүп атабыз. Кайда барба мамайдын көрү деп элде айтылгандай, мырзакелик жайыт пайдалануучулардын да көйгөйү чоң. Биздин Мырзаке айыл өкмөтүндө жайыттын акыбалы өтө оор болуп атат. 2 жылдан кийин жайыт совсем жок болуп эле калышы мүмкүн да. Эми ошого азыр президенттин эмеси менен жакшы чара колдонуп, аябай жакшы иш болуп атат. Жакшы. Мындан ары ушундай кылып рекультивация кылып койсок, жайыт оңолот. Өтө тартыш. Малдын саны көбөйүп кеткен да. Малдын саны көп. Илгерки совхоздун малынан да көп да. Белгилеген жерлердечи. Жайыт тар. Жетиштүү эмес. Анан 30 жылдан бери мурдагыдай жайыт жакшыртуу үрөндөр ham сөбүлбөй калган да. Андай эч кандай иш чара колдонулган эмес да. Мына быйыл жакшы болуп турушунча каражат бөлүнүп өткөндө биз септик. Эми Кудай түшүнүп берсин, көрөбүз жыйынтыгын эмдиги жылы. Канча жерге септиңер? 19 гектар жерге септик. Аралаш 6 чөптүн түрү бар экен, аттарын эме ошолорду септик. Жакшы. Эми бул да болсо ушу мына жайыттар жакшыртууга жасалган аракет да. Ооба, эң туура да бул эми. Ошентпесе чара колдонбосо жайыттан совсем кол жууп калышыбыз мүмкүн да. Мына кандай техника менен септиңерби? Ооба, жерди малаладык. Анан кийин мындай сепкичибиз бар эле, ошо сепкич менен сеп. Анан трактор жүрбөгөн жерлерге кол менен септик. Биз андан ары райондогу Ийри суу айыл аймагына келдик. Табигый той даярдоодо эч кимди алдыга ат салдырбаган Ийри суу айыл өкмөтүндө да жайыт тартыштыгы, жакырланган жайыттары көйгөй арбын. Бизде азыр общий көз акты боюнча 12 000 гектар жайытыбыз бар, анын пайдаланганы 8 000 гектар пайдаланабыз. Ички жайыт өзүбүздө 2 000 гектар. Ортоңку жайыт 3 000 гектар. Анан эң жогорку жайытыбыз алда 3 000 гектар болуп бөлүнгөн. Жайыттардын акыбалы кандай бүгүн? Бүгүнкү акыбалдары эми азыр мал кой көбөйүп, жылкы дагы көбөйдү. Жайыттар өтө начар. Чыккан жайытка пайдалануучулар чыгып алып, кайра эле эртеле күз келгичең деле чөп калбай калды, биз эртеле кайтып келип атышат да. Анан жакында бизге ошол немеге бага бир 14 гектарга үрөн бөлүнгөн. Ошону бүгүн биз жакшыртуу боюнча. Биз азыр эми ошону 14 гектарга бүгүн үрөндү чачып келдик. Ошону 1 жыл 2 жылга корук алып атабыз. Кароолчунда бүгүн сүйлөштүк, 2 жыл карап бересиз деп жакынкы отурган малчылардын баарын жогорку жайлоого жылдырабыз ал жердин. 132 килограмм бага бөлүнгөн да. Ошону бүгүн чачып келдик. Жайыт пайдалануучулардын баары топтолуп. Эми ушул тар жайыттыңарга дагы эки жактан мал кошулуп, дагы тарайтып атат деген маселе чыгып атат да. Ушул маселе кандай болуп атат силерде? Бизде ушул маселе бир 5 жылдан бери өтө
күч алып баратат да. Бул жылда эле жаз келгенде ошол сырттан мал алып келген малчылар өзүбүздүн эле малчылар, ири суунда жашаган эле малчыларыбыз. Мисалы үчүн Кара суу, Араван, Ноокат ушул жерге барып өздөрү малыңды бер, биз багып беребиз деп мал ташып атышат. Анан неме дагы коюп көрдүк, пост койдук быйыл. Пост койсок деле ар жактан түнү айдап, талаалар менен алып киргендерин угуп, анча-анчасына барып өздөрүнө жолугуп эскертип, ондай кылып алып кирбегиле деп. Эми бир чоң бул бизнес кылышты да, муну 200дөн алды 300, 400ге чейин мал ташышат да. Ага эл азыр каршы чыгып атат. Ушуну токтоткула, киргизбегиле, өзү жайыттын немеси начар болуп атат, чөптүн чыгымы. Эми быйыл дагы жылдакка караганда быйыл азыраак болду, пост коюп. Анча-мынча сырттан айдап киргендер болду, ал өзүбүздүн эле малчылар. Аларга быйыл деле эскертүү болду, кийинки жылга дагы бир каттык тургузуп атабыз, ушу Кара суу, Араван, Ноокаттардан мал ташыгандар боюнча. 8000 гектар жайыты бар ири сууда бүгүн кыртышы бузулуп колдондон чыгып бараткан 1000 гектарга чукул жайыттар болсо, бүгүнкү күндө анын болгону 14 гектарга гана жете турган жайыт өрөөнү бөлүнүп, аны жайыт бирикмесинин жайыт пайдалануучулары заматта сейиби түштү. Биздин жайытыбыз биз эле эмес, Кыргызстан боюнча болсо керек, бул өтө оор акыбалга келип калды ушул учурда. Азыр туура болду, мына бул 132 килограмм ашыраак урук келген экен. Биздин жайытка, жакынкы жайытты бир жерде баягы эксперимент катары 14 гектарга себилди. Эми Кудай кааласа ошол жерде бир корукка алып караса, кандайдыр бир результат берген болсо, бул өзү мен ойлойм, эми өз убагында көрүлүп аткан программа да булчу. Жайытты коргошубуз керек азырчы. Эл журтта мал деген, кой деген, жылкы деген аябай көбөйгөн учур азыр. Талаага барсаң, мурунку өсүп аткан чөптөрүбүз жок. Азыр ошо чөптөрдүн ордуна бир тикенектер чыга баштады. Чоң, ортоңку, жогорку жайыттарда деле ошондой. Жер эрозияга учура баштады. Жердин кыртышы бузула баштады да. Муну сактап калыш керек. Туура көрүлгөн программа деп эсептейм мен өзүмчө. Эми ооба мындай болгон болсо, биздин да бир 5-10 жылдан кийин бизде мурунку өсүп аткан чөптөрдөн эч нерсеси калбай калат да. Бир каяктагы мал жебей турган керексиз бир чөптөр, тикенектер калышы мүмкүн. Бул менин оюмча элге, адамдарга бардыгына жакты булчу. Ушу жайытты жакшыртуу, жайытта өсүп аткан чөптөрдү сактап калуу максатында мына келген уруктарды сепсек, бир башка мал жей турган жакшы чөптөр чыкса, бул элге, журтка баарына пайдалуу. Бул бирде бир адистерге эмес, даже жайыт пайдалануучуларга, жөнөкөй жашаачуларга да аябай жакты бул нерсе маселе. Эл аябай жакшы кабыл алды. Кабыл алып, муну жактырып атат. Дагы бир жакшы результат берген болсо, 1-2 жылдын ичинде муну көбөйтсө, эл журтубузга пайдасы өтө чоң болот деп эсептейм да. Жыйынтап айтканда 76 000 гектар жайыты бар Өзгөн районуна 369 гектарга өрөнсөбү бул өтө эле аз. Бирок жалпы республикалык жайыттарга 30 жылдан бери бөлүнбөгөн 30 миллион сом каражат жумшалып, жайыттарга алгачкы коштун түшкөнү бул чоң уток. Буйруса келерки жылдар мындан да чоң каражаттар бөлүнсө, баягы жайдак топурагы чыгып жаткан жайыттар оңолот.